Мынакей азыр мына ырдын темасын билбей атам. Булар аябай жакшы ырго, мага жагат да. Мисалы булактай көздөрүң башкача экен деген ушулардан 2 сабын үйрөнөбүз бүгүн. Эртең 2 сабын чыгарам. Сулук менен үйрөнгөндө кайсы сөз кайерге келип атканын байкашыңыздар керек. Мисалы нота менен үйрөнгөндө до беге басылды, ре деп айтышы мүмкүн. Жок, бул мындайды биз сулук менен үйрөнүп атканда мисалы булактай көздөрүң башкача экен деген кайсы жерлерде басылат, кайсы жерлерде созулат, кайсы жерлерде бул жагы басылып турат, бул жагы шилтенип атат, терилип атат. Ошону байкаңыздар. Мисалы мынакей кеттик. Булактай, көрдүңүздөрбү? Булак бияк чертилди 1-2 жолуна. Булактай дегенде басылып атат. Мынакей эми кеттик. Булактай көздөрүң башкача экен. Бул кечте сага эч ким жакпаса экен. Көрдүңүзбү? Мынакей созулуп атат бу жерден. 2 сап кетти, эртең 2 сапты үйрөнөбүз. Ушул 2 сапты бүгүн жакшылап үйрөнүңүздөр, көңүл буруп. Кимге түшүнүксүз болсо комментарийге жазыңыздар. Мисалы мынакей. Мен сага сүйөм деп айткычакты ким бирөө оозуну айтпас экен деген жерин үйрөнөбүз бүгүн. Мынакей. Кайра эле сөмөйдөн баштайбыз, карап турабыз, көңүл бурабыз. Мен сага сүйөм деп айткычакты ким бирөө оозуну айтпас экен. Эми эртең кайырмасы башкача болот совсем. Ботоной көздөрүң балбылы жанат деп ошол жактарын үйрөнөбүз.